3-4 yıl Sadır Japarov'ga boşlandık dep kıykırıp geldik. Mına Allah Taala ошол күндү bizge nasip etти. Эми бүгүндөн баштап ушул кишинин иштөөсүнө убакыт берейли. 2 ай болгону биз системанын алмашын каалайбызбы? Система алмашсынбы? Анда мандасы өтсүнбү 65 депутат болсун деп айтып атат кечеден бери. Системаны өзгөрткөнгө 2 ай андан калганын президентти шайлайбызбы? Кимди шайлайбыз? Ал сиздердин ишиңиздер. Ошон үчүн ар дайым колдойлу. Ошон үчүн жаштар, кечеги жаштар келиңиздер. Бизге келип кошулуңуздар. Садыр Жапаровду колдоп берели. Эч ким ал эч кандай мародерствого барбайлы. Ошол нерсени катуу кармайлы, провокацияга алынбайлы. Садыр Жапаровду колдойлубу? Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Биз баарыбыз бир максатка келдик. Садыр Жапаровду колдогону. Биз ушул максат менен бардык бүтүндөй бир эл болуп, биздин баарыбыздын максатыбыз ушул. Баарыбыз бир туруп, Садырды колдоп, ушул Садырдын программалары бир гана жалпы эл журтка жагып атат. Биз канча жылдан бери күткөн адам мына келди. 2 ай вакыт берели, өз сөзүнө турсун, ошонун айткан баарын аткарсын. Биз эл журт, биз бир гана ушу Садыр Жапаровду колдоп берели. Анан биз бул учурда колдобой койсок, анан кимди күнөөлөш керек? Эл өзүн күнөөлөсүн. Ошондуктан Садыр Жапаровду колдоп, Садыр деп бир кыйкыралы. Садыр! Bu yerde provokasyon olacak, bu yaşlar ölecek. Çoğunu da şaylap aldı olat. Bırak, men degen hiç kanday partiyadan provokasyon kirmesin. Ya 2 günden beri жүрөм men деле ысылдап, bu бар üstün neyiniz bir. Men degen yaşlardı da kolluğunum al. Президенттик деген премьерлик деле Садыр Жапаров чөйүш керек. Садыр Жапаров чөйүш керек. Тияктагылар болсо, размы деле жаш президент, жаш президент болуп айлап өтүппесин ана. Bir bollar, жаштар, келиңиздер. Мына бала тура айткандай, жаштар Садыр менен. Жаштар Садыр менен. Urmatlı el jurt. Az el bölünüp ketdi. Birinci eldi biriktiriş gerek. Az el alalı uruş çıkıp etmesin. Har kimdi şaylap özlerince bolta turabı. Elder bir cağıktı boluş gerek. Ha bölünüp ketdi. Oşanın birimdigin öyle lazım. Ona şöyle veriyoruz. Hayat Megali İsmail Tilek Ceyembekov Ülkos Partilen ballar. Alar tolka caşta odattı. Ben aytarım caş boltur bas Sadır Japarov. Bu açı bir politik lekayda aytkan ne hiç kaçan buna görgülü hiç kim aytkan mes. Mağa deli hakikat gerek. Mağa ne kızıkçılık. Men deli öyle iş bulmayın mı? Ya buna açık konuş çıkalım zaman. Hakan cevap aldın. Hakan cevap aldın. Açık konuş çıkalım. Kim söyledi? Men o çok aytarım. Bir ayt koyun bir minut bayke. Çok. O elde lider menen. Megali şunu karmaptır. Eldi olsun. Assalamu alaikumlar. Жигиттер, жаштар, мындай өзүңөрдү кармап, бирөөнүн куралы болуп калбагыла да. Мындай конкретно цель койгула, ошого тургула. Ата тигилер бу деп атып, лидери башка болуп калып атат. Ошону байкагыла. Мындай реально мындай өзүңөрдү ойлогула. Атак деген жаштар ар ким бүт бар тең эле кыйкырып койсо эле ошону ээрчип кетип атат. Андай кылбагыла. Мындай конкретно өзүңөр ойлогон целиңерди коюп алданып калбагыла просто. Ушунча күндөн бери ызычуунун үстүндө жүрүп анан финалга келгенде башка болуп калбасында мындай реально өзүңөр ойлогон, эл ойлогондо мындай өзүңөр эмес, эл биз ойлогон кишини коюп, мындай нормальный закон менен жашап, мындай баарыбыз тең ийгиликке жетип жашайлы деп ушунча жүрө берели, баарыбыз эле ушунча ушакта талашып тартышып эле. Жаштар деп атат, жаштар действительно бу эскин бар кетсин, баягы
kan içkirdin bari geçsin, yaşlar gelsin, normal işleyli, yaşlar yaşlıklı götürüp Kırgızstan'da şimdi. Bari üstten gelelim ne? Zaman yaşaylı otalı. Bari ten az milyonlu götürüp alıp git kalkısı gelip otatın. Andaydı kılmayız, toklatıyoruz. Yeminle Kırgızstan'da önüktürüp, östürüp, bala akralarda yaşlı çoğoytup, bilim verip, o dünyada tanılgan Kırgızlardan bol olu atak ne? O şundayla действительно ak söz mü? Koloyslar mı var? Assalamu alaikum hurmatlı tuğanlarım. Kutmanın kuşağı geçinizleri menen. Kulakalı buraya salıca yaparım şaylasak bekle. Gevir canlara kayıp tilek topla ziptet. Bağırla uğur tavunat. Turağı yaşlar. Bağırla uğur tekis berzin. Gevir şalaşı mümkün. Bul tegil sadıca yapardı turanaz. Tilek topla suru halli var. Kimizin de onun katlaka uğurun berzin. Geçeriye fermanın bir balası zigitleri ilakladı. Bayke biz karlı örtüp halıra kadar verelim. Tekis tur. Hurmatlı bir tuğanlar. Hey, biz için Kırgız gerektik. Çatkan kim? Sadır Japar. Hey, biz gibi için çıktık. Uğurlardı çok oytoylu dep çıktık. Uğurlardı çok atam dep ne oldu? Sadır Japar jattık o türmede. El için, Kırgız için jattık o. Oşan için sadırdık oldu öyle tuğanlar, yaşlar, biz birgeyiz. Kuday buyursa, memleketimiz tinç bolup, жақсы olup tursa, biz birgeyiz. Sadır Japar oldu öyle. Tüç. Ya Barus'a cedet. Assalamu alaikum. Güzel. Bu yerde barыңызчы. Bu yerde meni qaraganda da, mikrofonu qaraganda da fayda yok. Facebook'a girgile prama efirde qaragılı azatlıktançı. İçinde hazır 10'dan aşık partiya öz liderin, öz primerlikке görsetip şaylagan turat. Biz uşuğa aytkanda karşı turuşuz gerek. Sadır Japar prama efirde ne dedi? Oşa memin degen Tilek Toktagazиев da gezin dedi. Memin degen Canar da gezin. Elvira da gezin. Men alardı jolatpay koybayım emas, jolatam dedi. Kaysını surasa oşanın berem dedi. Biroq iştey almasa keçirip koysun dedi. Men dedi bir sutkala jetelek bir sutkanın içinde dedi. Men kılganım dedi. Tartip tüjot orna tutmalat maksatım dedi. Ha bulardın maksatı partiya birigip 2010'da uşundayla sistem olgan. Oşan ile vaqtlı hükümet 5-6 birigip turup kılgan. Hiç nese kılgan emas. Oşan için tuğanlar az mına uşularga karşı turaylı. Tiyakta özünçe alardın komandası özünçe mal odat. Ha yaşlar bolsa neytralnele turabız. Tiyakta az Tilek başlagan yaşlar geldi. Jet oblast birindiki деген. Алар болса ортада алар айтканда тынчтыкты сакташтын максатына келип туралар. Садыр Жапаровду баарыбыз колдоп, ага айтканда мүмкүнчүлүк берели туугандар. Прямо эфирде карап тургула эмне болорунчу. Assalamu alaikum. Hey жаштар, bizdi жаштар деп бөлүп атат. Тияктанчы жаштар тиякка деп. Biz жаштарбыз. Biz Sadır Bayke жаштар менен Sadır Bayke bölünбөй эле жаштардан. Жаштар, biz bir гана Sadır деген уран менен туралчы, мояктачы бөлүнбөй. Кээ түшүнбөй эле жаштар деп кетип атат. Алардын да туртуп аткан алдында кишилери турат. Ошон үчүн жаштар деп кетип атат. Жаштарга пайдаланып атат. Аны талай жаштар түшүнбөй атат. Жаштарды жөнүнө аякта курал кылып атат. До конца Sadır деп туралы моякка, көчө Sadır деп этип келе. До конца туралы Sadır деп. Урматтуу биздин карапайым калкыбыз. Мына могу жерде мондо болдук. Бая күнү, митинг күнү биз до конца турганбыз. Эң биринчи очередь, мына ак үйдү алгандан кийин биз эң биринчи сразу Жапар Байкебизге барганбыз. Ошол жерде мына билебиз, ким жүргөн ошо балдар чарчап калды. Атак үйүндө жатып, Керелдин эшке эмеден видеодон только байкап туруп, андан кийин позицияны алып атышат. Мына Тилек Жээнбековду мына тандадык, мына чынбы жаштар, мына ушул болсун дедик, Тилек Жээнбеков эмне деп атат? Туруп айтып атат, жаштарды бөлүп туруп айтып атат, монтип атат.
Мына Садыр Жапаровтың эмне кереги бар, Бабановтың эмне кереги бар? Садыр Жапаров Бабановтан өйдө турат мына деңгели. Мына чынбы? Чынбы жаштар? Биякта жаштар эмес, биякта эмес. Мына Садыр Жапаровтың жанында жаштар, жигиттер. Так что алданбайлы. А так баарын билебиз, но Садыр Жапаров өйдө туруп атат баарынан. Ошону билип коелу. Эмне деген башынан өттү, чынбы жигиттер? Давай. Урматтуу бир туугандар, бул жакта бир нерсени жакшылап билип алыңыздар. Биз бул жакта Садырга убакыт берели деп турабыз, туурабы? Ал тура мезгилде анда кетиребиз, туурабы? 2 ай болду. 2 ай убакыт берели. Ошону чыдабай атабыз азырчы. 30 жыл бийликке чыдап келдик. 2 ай берип туралы, эми мисалы мындай болот да. Булар азыр бул жакта чогулуп туруп, булардын максаты Садыр Жапаровду колдоп бериш керек эле 2 ай, туурабы? 2 ай колдоп берсе, азыр булар эмне болуп атат? Параллельный бийлик куруп атат булар отуруп алып бул жакта. Түшүнүп атасыңарбы? Ошого 2 ай биз бул жакта турабыз, элдин биримдиги үчүн элдерди бөлбөйбүз. Садырдыкымын, аныкын деп бөлбөгүлө бир туугандар. Биз баары ушул Садыр Жапаровга убакыт берген үчүн бул жакта элдин биримдиги үчүн турабыз, туурабы? Ушуну жакшылап түшүнүп алыңыздар. Себеби бунусу жак азыр бул жакка бөлүнөт, Садыр десеңиз бирөө бул жактан чыгат, биз башкабыз деп. Шотастар, ошого Садырга эң жакшы чечим ушул азыр. Элдер бир лидердин алдына чогулбаса, 2 лидер болуп турган болсо 2-ке бөлүнөт. Өлкөбүз 2-ке бөлүнөт. Ошого бир туугандар, азыр бул жакта билип алалы, биримдик үчүн турабыз, Садырга убакыт берели. Ошону талап кылабыз, болду. Урматтуу кыргыз эли. Буяка берсең, буяка. Урматтуу кыргыз элим жана могу жайырда чогулуп турган жаштар, силерге айтарым, бир өкмөткө баш ийбей биз азыр чар жайыт болуп көрүнгөн жакка кетип атабыз. Жаштар өзүнчө бирөөнү колдоп атабыз. А боякта ортомун карыган дегендерди вообще унутуп атабыз. Жаштардын бийлигин күтүп атабыз. Азыр биз моякта жаштар бир гана бийликтеги бир адамга ошого баш ийели дагы 2 ай убакыт көз ачып жумганча эртең эле өтөт. Ошонун айтканы менен бололу. Азыр биз деген мына жаштар дипломду сатып алганбыз. 5 жыл окуган дагы эмеспиз. Тигил эмне, бул эмне десе билбейбиз. Барып мугалимдин чөнтөгүнө, декандын, ректордун чөнтөгүнө деген акчаны салганбызда диплом сатып алып туруп сандыкка салып койгонбуз. Азыр бийликте кандай иштерди билбейбиз. Ошону ойлонгула. 2 ай Садыр Жапаров башкарып турсун. Постепенно жаштардан тандап алып туруп, ошол жумушка достойный даярдасын, андан кийин бийликти талашалы. Азыр мына 3 күндөн бери жүрөбүз. 5-и, 6-сы, 7-си, мына 8-ине кетип бартат күн. Дагы ушинтип талашып өрсөк мурун түндүк түштүк деп бөлүнсөк, азыр канчага бөлүнөбүз? Өлкөнүн келечеги жаштардын колунда экенин баарыбыз билебиз. Ошол үчүн кыргыз эли бөлүнбөй могул жерге биригели. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Кыргыздын намысы, атуулдук алияты каякта? Бөлүнүп атабыз. Жаштарыбыз, карыларыбыз деп. Башка мамлекетке уят болуп атабыз. Мына жаштарыбыз дагы өлүп атат, кан төгүлүп эчтеке боло электе. Эртең мындай кожо болушун каалап отурасыңарбы? Андан көрө бир адамга баш ийгиле да бириккиле. Мен деген тигил партия же бул партия же тигинден мындамын деп мен деген партияга жан талашпайм. Өзүм активист катары, кыргыз элинин жараны катары сүйлөп жатам. Ошол себептен тияка бөлүнүп кеткен жаштар моякка келип чогуле бир эмеге баш ийели тартипке. Монеки жерге жакын келиңиздер. Зачем жаштарды деген чакырып, пускай көрсүн, ата-энелер ошолорду кыйыш керек, бербөө жүрөт. А жаштарды чакырганда ошол себептен монеки акта баарыбыз биргеликте бололу. Мына ата мекен тиякта республика биякта болуп бөлүнүп атабыз. Андан көрө бир эле адамга баш ийели. Мына көчөгүн ак үйдү басып алабыз деп бастык. Эмне үчүн сындырдык? Ошенекинде могу 120 кетип аткан депутат деген акчалардын эсептери, документтери бүт баары чачыранды болду. Эртең баягы эле карапайым эл кыйналабыз, баягы эле эл ыйлайбыз. Эмне себептен документтин баары сынды, монун баары талкаланды деп туруп баягы эле карапайым элдин акчасы кетет. Өзүбүздүн эле ооз чыгып атат. 2 ай карантинде жаттык, ошол бизге астык кылдыбы? 2 айда ошенеки 120 депутат чыгып туруп карапайым адамга жардам берген эмес. Адам да адам, карапайым эл өзүн өзү баккан. Ошонун баарын унутуп калдыкпы бүгүнкү күндө? Ошонун баарын ойлонолу. Биригели, моминтип чачырап бөлүнгөндөн бизге пайда чыкпайт. Эч ким эч нерсе таппайт. Үйдө жатып ата-энелерибиздин көз жашына калбай, болочоктогу балдарыбыздын келечеги үчүн туура эмес жолду тандап кетпей, туура жолду тандап 2 айлык убакыт
убакытты Садыр Жапаровго берип коелу дагы, андан кийин ойлонуп, эгер туура эмес жакка чыгып баратса, туура эмес жолго түшүп кетип баратса, ошондо чыгалы, ошондо требовать этели. Ага чейин 2 айлык убакытты баш ийип макулдук берели. Assalomu alaykum urmatlı Kırgız. Assalomu alaykum urmatlı Kırgız elim. Men de mına jogorу aktivist kız aytıp ketti. Jakşı tak aytты, bарын jakşı aytты. Men de ошого кошулуp, мынакей Садыр Нуркожоевичти баарыбыз тааныйбыз, Садыр Жапаровду. Могу баягы кумтөрдү чукуп, оң сол чөнтөктөрүн таап, ошондон куугунтук болуп камалган ошол жигитчи. Ana mınaki hazır bizden Kıtay üstünün aldığında karşı usturat. Oşonu da unutmaylı. Unutmaylı. Mınaki hazır Sadır Japarov aytып атат, 2 ay vaqt bergile. Men oşoların bарын жоюм, bарын kumtörдү чечем деп атат. Ошо vaqt берип койбойлу. Ошо кишини колдоп койбойлу, күтөйлү ошол. Канча 2 ay сурады, 3 ay сурады, иштеп берген. Ошон үчүн бу жаштар аяка бөлбөй. Men силерди Кыргыз элим, бардыгыбыз бир муштумбай эле элбиз. Men сиздерди суранып кетерим. Бөлүнбөйлүгү, тиги жашка, бул жашка деп. Bir kişini угайлы. Мынакей уже 3-4 günden beri çarjayıt bol жүрөбүз, почтун алдында. Bir чечим жок. Башкаруучу киши жок. Kolga alıp şu Kırgız elimin жүгүн көтөрө турган кишиге, жигитке убакыт бербейлүү. Men суранарым ошол. Söz бар, söz. Урматтуу Кыргыз элим, азыр могул жакта бир той өлтүрө турабы? Бул жакты карасаңар, эч кимди уккан жок. Мына могул жерде Садыр Жапаровду колдоп тургандарды булар уккан жок, өздөрүнчө болуп атат. Тияка барсаң өздөрүнчө болуп атат турабы? Уши элди биринчи чогултуш керек, лидерлерин айтып келип могул жерге топтош керек дагы. Ошо могул жерде лидерлер чечим кылыш керек. Элди аяка берип алып, могу эл укпайт. Аяка барсаң бул укпайт. Элде биринчи биримдик болбосо, карачы азыр эл аралык уруш чыгып кетпесин деп атам. Ынтымакта бололу эл журт. Ынтымакка чакыралы. Ынтымакка чакыралы. Мына бөлүнүп атат дейт бул жигит. Бөлүнбөйлү. Кыргыз элим бөлүнбөйлү. Ассалому алейкум Кырса түгөнгөз Кыргыз элим. Ынтымакка келгиле, тияка бияка жүгүрбөгүлө. Барыбыз жүрөбүз иш жерде. Лидерге сөз бер. Аленайын лидерлер, жаштар деп атасыңар. Конкретно сүйлөмөйүн, ынтымакка келип, ынтымак түшүнүк гана чечет. Тияка бияка жүгүрбөгүлө. Ынтымак керек, ынтымак. Аркадагыларга сөз бериң. Микрофонду талашпай, коротко, ясно сүйлөсөңөр. Ынтымакка чакыргыла, минтип калды, тигинтип калды деп бузуктуу сөз сүйлөмөгүлө. Урматтуу элим, азыр мына биякта бир топ Садыр Жапаров деп атат. Экинчи топ Тилек деп атат. Үчүнчүлөр дагы өздөрүн таап атат. Азыр бир келишимге эч качан келе албайсыздар. Керек болсо кырылып кетесиңер. Азыр согуш башталып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн координационный совет эметесиңер. Бир Садырды эметесиңерби? Садыр жактан 3 киши кирсин. Ичинде Садыр Жапаров болсун. Жаштардан 2 жаш бир Садыр Жапаров. Экинчи жактан Тилектен дагы 3 киши чыксын. Ошентип 6-7 киши топтоп бир коалиция чыгаргыла. Жаштар чыккыла өзүңөр. Эмне коркуп атасыңар? Эмне могу эскилерди кайра бияка тартып атасыңар? Жаш кишилер чыккыла. Балдар, ассаламу алейкум. Балдар, 1 минут угайлы деле. 1 минут. 1 минут жигиттер. Мен бул жерге, биздин бул жерде сторонниктерибиз, силер деле сторонникпиз. Революцияны кылган бардыгыбыз
премьер-министр талашканда отдельно адамдарбыз бу. Андай эмеспиз биз. Анда максатта келсекчи, бул жерденчи, анда изначально площадьта милиционерлердин астында турганда ниеттерибиз жаман болчу экен андачы. Эгер ошол маалда ниеттерибиз туура болсо, азыр ишиңерден ойлонгула. Значит, биз кресло талашканга эмес, азыр биз ынтымактуу бири-бирибизди угайлазы бул жердечи. Биздин азыркы ушунча адамдардын ичинен кичинекей бөлүгү биздин топ болуп келатат азырчы. Бир ойду айтайлы деп атабыз. А бирок ушунча топтун арасынан Кыргызстандын жанында бул мынча эле бул дагычы. Ошондуктан биз чалдырайлы деп атабыз. Бизден бир предложение бар балдар. Биз предлагать этип аткан азыр премьер-министр должности талашуу эмес. Же бир госсоветтин бир башкармалыгын талашуу эмес. Президенттин да башкармалыгын талашпайлы жигиттер. Чындыгында талашпайлы. Садыр Жапаровдун деле сторонниктерин айтып кетет элем. Талашпай тургулачы мо премьер-министрлик должностечи. Садыр Жапаров дагы, башка лидерлер дагы мындай өзүнө жараша лидерлер турабы? Ошондуктан бизде бир предложение бар жигиттер. Бул биринчи предложение. Оперативный штаб управления түзөлү азырчы. Буну кандай атайбыз? Координационный советпи, временный правительство болобу? Биз оперативный штаб управления түзөлү азырчы. Оперативный штаб управленияга Садыр Жапаров кирсин, Токтогазиев кирсин, Жанар Акаев кирсин. Мындай мен чында эле күйүккөн адамдар болсо, болмоду уже премьер-министр болду. Селам бар. Азыр тур. Азыр. Токтоп тургула балдар. Тур. Жигиттер. Садырга эч ким каршы болгон жокко. Жигиттер. Садыр Жапаровга эч ким каршы болгон жок, жигиттер. Мен айтып атканым. Эч ким бузган жок. Урматтуу туугандар, мындай сөзгө конок берип Садыр менен промоушник. Урматтуу туугандар, Садыр Жапаров, урматтуу туугандар, уже Садыр Жапаров кечене мыйзамдуу түрдө акталып, ал жогорку кеңештин сессиясында, кезек сессиясында премьер-министр болуп дайындалган. Азыр аны кандайдыр бир түзүмдөр түзүштүн кереги жок. Açık koyayım da olmayı da peki. Ben şunu olayım. Çıldırma olayım değil. Kimsenin vuruşmayı kişine bir aksaka sürede uğurlayıp kişine açıklayın olsun ayakta. Ne de açaldık kişine. Artırak. Şimdi kımlaç kişine. Ildırak kişine. Hemen ıldırak çıkıyor kişine. Ildırak söylüyor. Buna para adaklarının kişine. Ben söylüyor duranlar o çizgilerin artından geliyor. O söylüyor. Hazır mı yerde para adak olanlar söylüyor. Kişine kımlaç kişine aksakallar. Suranış. Kişine ıldırak söylüyor. Kişine balçıklar bunlar kalçoğul atıplayınca ıllaşacak. Kişine kalçoğul birilerdi bunlar para adaklar. Kalçoğul ıllaşacak. Ana verem mikrofonu verem. Ben olsa sizler çaksına söylüyorsunlar. Atıplayınca ıllaşacak atıplayınca. Atıplayınca ıllaşacak. Hem söylüyoruz. Rahmat. Şuna para adaklar kişine. Hurmatlı tuğanlar.
Бұл жерде ешқандай координациялық кеңес же болмаса қандайда бір түзүүнүн кереги жок эми. Кечеле мыйзамдуу түрдө Садыр Нуркожоевич Жапаров Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп дайындалды. Эми мына жаштар айтууда, ооба, жаштарды эч ким эмгегин тартып ала албайт. Жаштарга 1000 мертебе рахмат. Жаштар бар экен, келечегибиз бар экен. Биздин келечек ушул жаштар. Биз балдарыбыздын, неберелерибиздин, кийинки урпактарыбыздын жашоосу жакшы болуш үчүн Кыргызстан өнүккөн өлкө болуш үчүн ушуга келип отурабыз. Ушун үчүн биз канча жылдан бери күрөшүп келатабыз. Урматтуу туугандар, жаштар эгерде ошол Токтогазиев, бөлөктөр, алардын да эмгеги бар. Алар бүгүн координациялык кеңеште отурбастан Садыр Жапаровдун тегерегине барсын. Алардын өзүнө аңдып. Тилек Токтогазиев эгер ошол айыл чарбадан жакшы билем десе, айыл чарба министрлигин алсын. Азыр баардык эле туулуп өскөндүн баары эле чак алып туруп премьер-министр болом деп талаштын кереги жок. Бул убагы келет. Мен дайым айтып келем. Биз ушундай мыйзам чыгарышыбыз керек. Адамдар министр болуп бер, премьер болуп берсе кача турган мыйзам чыгарышыбыз керек. Анын жоопкерчилиги ушунчалык жогору болуш керек. Эртең ошол жерге отурган адам ошол бардык элге жооп бере турган болуш керек. Мына ошондо биздин өлкө өнүккөн өлкө болот. Биз кресло тамашып, ошо креслого барып байымын деп, ошол жерде бир жылуу нерсени ойлоп туруп, ошол креслого чуркаса ал адам адашат. Ал жерге баргандан кийин элдин жүгүн көтөрүш керек. Ушул элибиз канча жылдан бери кыйналып, 30 жылдан бери биз президент алмаштыра берип, премьер алмаштыра берип, депутаттар алмаштыра берип, бирок жакшы күндү көрбөдүк. Эми жакшы күндү көрүш үчүн биз туура тандоого барып, туура жол менен барышыбыз керек. Ар кимибиз барып бирден министрликти эл болсак, анда өнүгүү болбойт. Жоопкерчилик болуш керек. Акыйкат керек, акыйкат тандайбыз. Уже тандады кече. Садыр Жапаровду премьер-министр дайындады. Ал келечекте президент болот. Садыр! Кудай буйрса, Садыр Жапаров келечекте президент болот. Бардыгыңардын талабыңарды аткарат. Урматтуу кыргыз элим, биз кечеги күнү баарыбыз Садыр Жапаров деп атканбыз буякта. Бирөө сулуу сүйлөп койсо, бирөө бир түшүнүк берип койсо, эмне үчүн аяк азгырылып атабыз? Урматтуу кыргыз элим, бүгүн биз премьер-министр Садыр Жапаров деп гана таанышыбыз керек. Анан шайлоо, парламенттик шайлоо мөөнөтү белгиленип, парламенттик шайлоо өтсүн. Анан кийин калгандары чечилет. Ал эми азыр жаштардын артында эски саясатчыларды туруп алып эле аларды курал катары колдонуп атат. Бүгүн биз референдум жарыялашыбыз керек. Бизге 120 депутаттын антикоррупциялык служба, ошондой эле ашыкча кызматтардын кереги жок бизге. Ал мамлекеттин эле зыяны болуп атат. Чыгымы болуп атат. Урматтуу кыргыз элим, биз биринчи күнү Садыр Жапаров дедикпи? Эми эч кандай сулуу сөздөргө алданбай, даканса Садыр Жапаров деп колдоп берип коюңуздар. Урматтуу достор, Садыр Жапаров биз үчүн түрмөдө отурду, өзүңүздөр билесиздер. Эч кимге, эч кандай саясий күчтөргө сатылган жок. Ошон үчүн биринчи күнү
Biz özümüz жаштар мынакей митингде жүрдүк туурабы? Biz бийликти алдык туурабы? Коррупционерлерди кетирдик туурабы? Садыр Жапаров biz үчүн отурган үчүн biz түрмөдөн чыгардык бар. Эми Садыр Жапаров жогото турган эч нерсеси калган жок. Буга байлыктын кереги жок. Кыргызстан үчүн иштей турган адам Садыр Жапаров гана деп таанышыбыз керек. Бүгүн мына жерде ар кандай күчтөр элди эки жакка бөлүп жатат. Ошолордун аркасынан ээрчисеңер Кыргызстандын келечеги жок болот. Алар өздөрү чыгып жаткан жок. Алардын аркасында чоң саясий күчтөр жатат. Эгерде тынчтык өнүгүү болсун десеңер, анда Садыр Жапаровду колдойлу достор. Ой, қалайық қалқым, тұмырай жұртым, ынтымақты болғыла, біз Қытай емеспіз ғой, не oldu hem ақылдылар шығып атат. Ошу ақиқат орносын, Садыр баланын арқасынан барыбыз қанша енелер қартайдық, ошоны шықсын деп, бошосын деп, таныбайбыз деле мисалы Садырды біз. Оң құлақ, сол құлақ. Арбақ ұрып кетет сілерді, Қырғыз елінің арбағы бар, айнамайындар, ақылды болғыла, келечегерді ойлағыла. Құдай бар, Құдай қарап тұрады. Садыр сілер үшін ел деп, башын қанжығаға сайып, жанын берді. Дағы аман қалды, ошоны ойлағыла да. Эми түштен кейін ақылды балдар, тили ширіндер шығып атат. Тили ширин, жүрегі кирлер. Ма ақыр қиямат болорды, ошондой адамдар көп шығат дейді. Қой терісін жамынған қаршықырлар көп атып. Байқуш бола алат қаршықырлар. Барын жешіп. Ошо сауырды болғыла жаштарым. Біз Қытай емеспіз. Садыр. Мына ақиқат. Байке, очеркті қарап қойын, байке. Қуыса жеткіз ат бар дейді. Ай, балдар ұққыла. Қырғызда бір мақал бар. Қуыса жеткіз ат бар дейді. Жуыса жеткіз ат бар екен. Ошо қуыса жеткіз ат бұл Садыр. Садыр аман болсын. Енді оңной тұрған Садыр болды. Еще раз делаем, жаңадан с утра. Байке, bir de sen ayt koy. Suran şurada. Mına hazır aytып atışat da. Hazır депутаттар çoğultup, biz kayradan şayloo жүргүзөбүz, kayradan neme kılabız dep, депутаттар çoğultutабыз dep aytып atışat. Anday bolboyt. Эгерде Садыр Жапаров бүгүн премьер-министр болуп дайындалды. Спикер Мыктыбек Абдулдаев тайындалды. Алардын өздөрү арыз жазбаса, eç kim kızmattan albaydı. Eğer şayloo jolu menen депутаттардын 81 doğuş menen kanalarda kızmattan alışat. 81 депутаттын doğuşun hazır hiç kim çoğulta albaydı. Oşon üçün alıp tuğra emez. Kadamga barışlat. Andan göre hazır çoğuluşup durup Садыр Жапаров menen birgelikte hökümetти tüzüp, işlep, eldi tışlandırış gerek. Keregi yok hazır. Mına uşunu aytып koyun degen. Assalamu alaikum. Kırgız elim. Erteden beri bir söz politika. Assalamu alaikum. Bir politikada emi 5'den tünü 5'den karata altına çık. Tilek'e karşı iki bala ötüp kettiler. Totusunlar jigitler. Uğup koğaç. Jigitler 5'den 6'sı günü tünü. Tilek'e karşı iki bala ötüp kettiler da. Oşoğo jigitler barыбыз çoğulup bir dua kılıp koyboyluk turabı. Je politika alda turabı. Iki kişinin canı ötüp ketти. Oşoğor jokta жаңылыстачы. Oşoğorго jigitler çoğu bir turupçu. Dua kılıp koyuyor. O mine jigitler, aksakалдар. Жатқан жери жайлы болсын. Байке, Құран оқып алсаң, дуа қылып қойыл да. Самый дуа. Келіңіз байке, айтпаңыз. Сіз оқыңыз, мен Құран оқып қойыл. Аттарын білмесін байке. Аттарын білмесін да. Давайте уважение проявим этим двум парням. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим. Ошол өтүп кеткен маркумдар биздин келечегибиз үчүн жанын берип кетти. Аллах Таала алып кетти алардын жерин. Алланын буйругу менен ушул митинг болуп атат. Дуа кылып коелу. Роббана афид дуния хасаната бирахматика я ва рахмани рахим. Жараткан Аллахым, жаткан жерлерин сактаңыз, жаткан жерлерин жылуу кылыңыз, нурдуу кылыңыз, жумшак кылыңыз. Кылышкан жакшылыктарын, имандарын китебин оң колуна жолдош кылып, тозок нодунан денесин сактап, кыл көпүрөдөн чагылган чакта өткөрүңүз. Жараткан Аллахым, өзүңүз колдоңуз. Өзүңүз Кыргыз элин
сактаңыз, өзүңүз кыргыз мамлекетин сактаңыз. Бизге элине, жанына күйгөн бийликке адам бериңиз, жараткан Аллахым, иман бериңиз, жүрөктөрүңүзгө хидаят бериңиз. Ойлорубузга жакшы ой бериңиз, жараткан Аллахым. Шайтан уктабайт. Алла күчтүү, Алладан күчтүү зат жок. Мынакей бүгүнкү күн болду. Бул убактылуу эле шайтандардын сүйлөгөнү. Амин. Аллаху акбар. Кыргыз элим, бүгүн түнү тынч өтүш керек. Биздин жаш муундар тынччылыкты каалалы, келечекти эгерде эзесек тынччылык эле болсун. Бүгүн түнү ызычуу мародерство деген кереги жок. Ар жак бетте элдер чогулуп молодежь киребиз дейт. Киргенде эмне болот? Ак үйдүн түрүн карагылачы. Ар жак беттин шаарымы өрттөнүп кеткен. Бизге тынччылык керек. Садыр Жапаровду эгерде колдосок, колдойлу. Садыр Жапаровду колдосок, келечегибиз болот. Буюрса иншалла. Жапаров, Садыр. Тугандар, бүгүн көчө күнү Садыр байке мына бул достук немесинен ресторандан 62 депутат келип өздөрүнүн немеси менен кол коюп берди. Ана Садыр байкени көчөгөн болсо баарыбыз колдоп жакшынакай тараганбыз. Ана бүгүн угуп алып мен келдим. Мына элтерден бүгүн саат эртең саат 9:10 элтерден Садыр байке өз сүйлөдү. Элдер мага ишенип берип аткандан кийин мага 2-3 ай убакыт бергиле деди. Мына Кудай буйрса Садыр байкени күтөлү. Ана мына айтты. Мен элдер ишенип аткандан кийин деди. Мен акчаны бөлүм алып кетпейм деп айтты. Мен акчанын кереги жок деп айтты. Мына 2 ай күтөлү Садыр байкени. Ана Садыр байке мынтип айтты. Мына 15 күн 20 күндөн баштап жыйынтыгын көрө баштайсыңар деди. Күтөлү да Садыр байкени. Ана бүгүн келип алып тигин, тигини калып, айра тиги деп бирөөнүн кызыкчылыгын келип, анда ошолор не көчөгөн айткан жок. Мурдагы не айткан жок ошолор. Буну коелу деп. Анан бүгүн келип алып тигини коелу, эртеси кайра келип алып тигини коелу дей берген болбойт да. Эгер Садыр байке туура иштеп, жаштарды албаса, Садыр байкени кетирип коюш 2 саат. 2 саат. Ишенели элим. Садыр байке мени эстете эмес, мен адбаштан болом. Мен партиядан да эмесмин. Мен жөн эле мында базарда сооларган адаммын мен. Соодагермин. Анан ошол үчүн ишенели да элдерим. Азыр кыргызстан жаман акыбалда турат. Эртеңки күнү мына түнү менен мародерство, машинелер талкалап билим болсо эмне болот? Кыргызстаныбыз артка кетпейби элим? Ошол үчүн Садыр байке ишенчилик берели дагы тарайлы жакшынакай. Бирок тарап кеткенде да могу башкалар жүрөт да. Кандай болот? Бирок Садыр байкени колдоп битке тура туралы, таратканга аракет кылалы бирок элдерим ишенели. Мен атбаштан Садыр байкени тааныбайм, бирок чын жүрөгүм менен жүрдүм мен. Жанындагы балдарга ок тийди, колдору жарылды, буттары жарылды. Жүрдүк го. Колдойлу Садыр байкени. Рахмат. Урматтуу калайык калк. Мына 3 күн 4 күн мурун эле урматтуу туугандар көрдүк кандай 2000 сомго сатылдык. Арабызда да жүрөсүңөр ошолор. Анан эми туугандар бүгүн провокация кылып атышат. Бийлик үчүн, баягы эле байлык үчүн, бийлик талашып кресло үчүн мыйзамдуу турда келген Садыр Жапаровду талашып атышат. Мыйзам талаасына жаңы кирдик. Садыр Жапаров мына КТРден выступать этип айтты. Урматтуу туугандар, мага 2 ай убакыт бергиле. Жаштарды бүт баарын жумушка алып келем деп атат. Жаштар келип иштейсиңер деп атат. Ошону түшүнүп турса дагы өзүнүн мореке кресло тараткан адамдар, урматтуу туугандар, кайра эле болбой бизди кайра алдап атат. Мына 1 ай мурун алданганыбызды унуттук. 2 ай мурун, 3 ай мурун пандемияны унуттук. Эми кайра дагы алданып атабыз. Ошон үчүн урматтуу туугандар, алданбагыла. Бир гана бизди туңгуюктан урматтуу туугандар Садыр Жапаров алып чыгат. Садыр.
Elim, men az bir çınıkta aytıp koyun. Buyakta жаштар жок. Нарактачы. Наракта Жээнбеков менен эле Канат Бегалиев жүрөт. Ошонун артында жаш балдар жүрөт аердечи. Туура. Ал мисалы мен бир чынык айтып коюн. Жээнбеков, Тилек Жээнбеков мыкты болсо, спорттон чыксын, уяшыга чыгып мушташсын ошол жерде. А Канат Бегалиевдин бир тууган агасы биримдик менен 3-бир орунда канчада 4-чү местада парламентке кел айткан. Кечеги шайлоодо. Ошол Сооронбай Жээнбековдун, Асылбек Жээнбековдун партиясы менен кел айткан. Карап ойлонуп анан эришпейли, өзүнө эрише бербей. Туурабы? Туура. Садыр Жапаров түрмөдө апасы өттү, атасы өттү, баласы өттү, жөн эле жатты. Туура. Эми булар жөн эле келип атып, мына Жээнбеков деген. Бул парламенттин шайлоодон алдын бир ооз айткан жок. Мисалычы, бул бийлик болбойт, бул бийлик андай мындай дегенин көрбөдүм мен. Же талас ошо ким эле Канат Бегалиев спортиктин же айтканын көрбөдүм мен. Агасын көрдүм биримдик менен бар айтканынчы. Азыр бир эле неме Садыр Жапаровду колдойлу, 2 ай убакыт берейли. Буларга вообще кошулбайлы. Бул жаштарды эле жаштардын жүзүн бегинип баратат. Жана Тилек Жээнбеков ана башта сүйлөдү. Мени лидер кылгыла дейт. Лидер болсо спорттон лидер болсун, чыгып мушташсын. Ошол туугандар. Садыр Жапаровду колдойлу. Урматтуу туугандар, түштүктүн 3 областын аксакалы катары сүйлөйүн менчи. Чындыгын айтканда мен күйүп, Садыр үчүн, Канчек Таки үчүн, эркен ушуларга күйгөн үчүн мен келип отурам. Мен жүрөгүм, мен эски Союздан как партийный катары мен сүйлөйм. Мен жүрөгүм таза. Мен Садыр үчүн, Садыр нелерди кылды? Садыр үчүн, нелер үчүн команда аэропорттон ким каматты? Мен ошон үчүн, мен ошого мен чыдай алмай немен атам. Урматтуу жаштар, Садыр 3 ай иштейин деп атат. Андан кийин барам деп атат. Кайта президенттик шайлоого ачын күткүлө. Андан кийинки силер жаштар тирек окшогон немелерин айтпайм. Мен ошону колдойм. Садыр кыскала сүйлөп коюн. Бояктан. Кыскала сүйлөп коюн, кыска. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнгөндү бөрү жейт. Бөлүнүп жатат кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет. Ошондуктан көп партиялыктын кереги жок. Ошолор бизди баарыбызды бөлүп жарып аткан. Ошондуктан бир эле премьер-министрди колдоп коюшубуз керек. Молодец. Урматтуу кыргыз элим, эми бүгүн түнү тынччылыкты каалайлы, марадорствону каалайбыз. Туурабы? Туурабы кыргыз элим? Марадорствону каалайбыз, тынччылык каалайлы. Эми акырындан Садыр Жапаров эгерде чын колдосоңор, акырындан үйгө, бала чакаларга ата-энелер күтүп атат. Нерде өтө курч абал болуп атат. Акырындан баарыбыз тынччылыкты каалайбыз, үйгө тарайлы. Все, финиш. Тияктагылар кетсин да. Башкалар кетсин да, туурабы? Колдойбуз мына. Кел брат, сүйлө, кел. Кел брат. Ал келет кой. Келем. Келем? Микрофонду. Андай сал. Мен ачып койдум. Мына жерде микрофондар бар. Ачып жарым метр ары. Эмелерге, брат, мыйны азыр ичинде сырын айта албагандар көп азыр. Кичине айта баштайт. Өзүң алдасаң, брат, сүйлөгөндөр барбы деп эле. Сүйлөгөндөр жаш буундардан барбы? Жаштардан. Жаштардан бирден кел, бирде кеңейтели, анда чоңойтойлу келчи алалы. Азыраак мында туралы дагы бир саат элдин мнениясын, элдин пикирин
жаш буындардын пикирин айтсын, угалы. Кандай дедиңер? Турабы? Тура. Анда берди кичине чоңойтойлу анда. Чоңойтол. Келе, чоңойлу. Жека чыкпайсың бай. Ото чыкпайсың. Жерде операторлар турат. Ассаламу алейкум. О жерде мен iPhone 10 деген телефон жоголуп кетти. Карман иштеп жүрөт окшойт. Этият кылыңыздар. Же бирөө кокустан таап алса, бул адилетке таштап койсоңор болот. Тура. Bir iki üç. Salam aleykum Kırgız elim. Varsыңар бәріңер. Жаштар сүйлө, жаштар. Bu Sadır Japarov'dur 2 ay bir işeniş berip koldap koyalı 30 yıl aldanıp keldigen bir 2 ay çidap koysak işteki olbay çolgu çöt da. 30 yıl algandan az gelgensi benim 2 ay çidap koysak bari oruna gelet tana provokatsiyalar gelip altın evet. Erten turup beremezsin koldagondur bolsa. Şu yerge tika başınızı sayıp. Men erten tika başını sayıp şu yerge turup beremezsin. Kırgız elim üçünde ölbeyle girgen biz dağı dele ölbeyiz. Kim söyleyet? Kinkisinden. Жаш буындар, жаштардан. 18-19 жаштагылар барбы? Сүйлөр, ассаламу алейкум кыргыз элим, баарыңыздарга менден саламдоо. Башында Садыр Жапаровду колдогондон кийин даканса эле колдойлу да анан калп эле эртең чыгып мисалы үчүн бөлүнгөндөр мисалы үчүн ошто эмне болуп атат? Таяк жеди турабы биримдиктин партиясынын жана жетекчиси беле? Таяк жеди турабы. Даканса туруп берип коелу колдогондон кийин. Эми 2 ай чыдап коелу да эмне болуп атасыңар? Ушу жол коюп турабы? Молодец, молодец. Колдоп коелу. Алкыстан келди. Сүйлөчү баке. Айт. Болду. Assalamu aleykum menin bir tuğandarım, çoğ atan baldarı. Assalamu aleykum menin çoğ atan baldarı. Hakikat Kuday tarafta. Hakikat Kuday tarafta, hiç kimde emas. Eğer de bizden ушундай жакшылыкты берип аткан Кудайга шүгүр кылсак, анда ынтымак бололу. Ынтымак бололу. Ар кимдин баласынын күчү бар, атасынын да күчү бар бир койлук. Карышкырдын да бир койлук алы бар. Ошон үчүн карышкыр ал шайтан. Бизге дос периштелер Алла Таала Кудайга тан берели. Бизге ушундай эркиндикти берди, жакшылыкты берди. Эгер шүгүрчүсү кылсак, бизге Садыр Жапаров эмес, бизге периште да жардам бере албайт. Кудайым бурса, ушу Садыр Жапаров агабыз ушунча жоготууга барды, курбанчылык берди. Акыркы сөзүн айтты, сүйлөбөй тургула. Акыркы сөзүн айтты, эгер чыгып эл үчүн кызмат кылам, эгер эл тандабаса, мен кетем деди. Мен Садыр Жапаровду колдойм дегем жок. Башка Акаевди да колдойм дегем жок. Кудай деген адамдар менен бирге болом мен. Кудай деген адамдар менен бирге бололу. Алар бардыгы биздин атабыздын балдары. Акаев дагы, башкасы дагы, Садыр Жапаров дагы баары биздин атабыздын балдары. Кудай буйрса, ушу Садыр Жапаровга батабызды берип туралы. Эч кимди сөкпөйлү. Акаевди да сөкпөгүлө, Мадубаровду да сөкпөгүлө. Алардын да бир тууганы бар, энеси бар. Ал биздин чоң атабыздын балдары. Садыр Жапаров да биздин чоң атабыздын балдары. Таластыктар өпкө эмес, берешен. Оштар сарт эмес, алар ушундай сыйырбаттуу, назик. Көлдүктөр алкаш эмес. Алар берметти Кыргызстандын нарындыктар. Сак эмес. Алар биздин намысыбыз, Кыргыздын намысы. Кыргызстан. Акыйкатта биз алар менен бирбиз. Алардын кадамы биздин астыбызда, биздин желкебиз алардын бутунун астында. Кудай буйрса Садыр Жапаровга биз жака болуп берели, кол бут болуп берели. Кичинекей бир убакытка өлүм келип калды, эшиктин оозунда турат тыкылдатып. Эгер сиз Садыр Жапаров десеңиз, эртең Садыр эмес, Алланы деген күн келет. Ошон күн эгер Садыр Жапаровду мактасаңар, Алла Таалага сыноо берет. Ошон үчүн Садыр Жапаровга батабызды берели. Келаткан ар бир тумшугу али сап-сары болуп турган, чокуганга эч нерсе даамы жок, колунда эч нерсе тырмагы жок балдар чыгып мен тарбиялайм дейт. Адеп каякта, аклак каякта, иман каякта, ибадат каякта, сыйырбат каякта. Атанын сыйы каяк кетти, эненин сыйы каяк кетти. Балдардын жетимдиги каяка бардат. Ушуларды коюп, атасыны тип койду, энесини тип койду, балдарын тип коюп Садыр Жапаров ушул жерде келди. Туура жанында жүрүшү мүмкүн, шүмчүктөр мага ошогон кемчиликтүү адамдар жүрүшү мүмкүн.
Бирок Садыр Жапаровдун жүрөгүндө Кудайдан коркунуч бар. 1 сом үчүн болбойт иншалла. Кудай буйрса, аны тазалар. Өзү таза болсо, мына жерде таза жигиттер бар. Кудай буйрса берде. Мен менен 70 бала бар ушул жерде. Ошо балдар жүрөгү таза буйрса, балки мен бүгүн акыркы кетишим мүмкүн. Акыркы күнүбүз бүгүн жакшылык менен кетип калалы. Сөкпөйлү. Текава толуп бөлүнгөндөр, ар бир ким мусулман бири-бири менен мушташса, баары алар бардыгы бири-бири менен утулат. Ошон үчүн биз бүгүндөн баштап азыр тарка көп сөз, бок сөз болот. Аз сөз менен ынтымак бир гана сөздү айталы. Чоң атамдын баласы, менин энемдин баласы, бирге болуп Садырга жол бер деп кой, башка сөз жок. Бизге башка жактан келип алдырып, акчасын башкасын сайышы мүмкүн. Бирок ар кимдин подушкасынын астында азыр куралы турат. Ал шайтандын куралы. Ар кимдин колунда. Бир туугандарым, сураныч, желкеге желке. Атаңдын баласыңбы? Ооба. Атаң эмне деди? Атам эркек бол деди. Жигит бол деди? Мусулман бол деди? Алып кел чекеңи. Чекеңди алып кел. Мен сага киммин? Мен сага киммин? Тууганым, ата. Чекеңди алганда. Экөөбүз бир тууганбызбы? Biz kucaktaşı versek, hiç kim bizden aza girmeyt. Eğer biz yetimle okşap, eğer bizi birbirimize kayırgar olsak, biz anda atanın baldarı, aybanın balasına okşap kılağız. Ayban akıllı çok, atanın balasında akıl var. Bizde namus var, cürek var. Dura. Kudaydan surap, çuğacıdan kança çurkadılar ile. Al bir ikile de ölkettik o. Tura. Peygamber göz yaşı yaşıp, denesten kanak delek o. Kayakta jada dal Kudayın aslında ümmetim emne olup atlet. Sadırdı koldakla digen çok, akayıftı digen çok. Kuday degile dedi. Kuday dep çıktı hazır Sadır. Japarov, oşoğa yol bereli. Kalgandarı yol versin. Yol 6 yol işledi. Sadır Japarov 8 yıl jattı. Artıdan mağa oşoğan akbaktar baralgan yok. Ben birovda ayta almaymın. Ben hiç kimni koşamatı ayta almaymın. Birov sözüne girmeymin. Erkek bolsa gelsin, sajda çalsın. Kuday buyursa talas tutardı. Sıylayımız mı? Sıylayımız. Göldü sıylayımız mı? Sıylayımız. Narın bizdiki mi? Bizdiki. Batcan bizdiki mi? Bizdiki. Kırgızstan bizdiki mi? Bizdiki. Şey Kenan mi? Bizdiki. Jalaloğat bizdiki mi? Bizdiki. Oş bizdiki mi? Bizdiki. Özbekistan bizim koşulan bir tuğanımız mı? Bir tuğan. Kazakistan bizim atamızın baldarı, çoğ atamızın baldarı. Tuğandarımız mı? Biz Sürendiyaz'a Kazakistan. Rusya eli jur, jer, bağırdık adam için. Cenöke bir nerse. Anı taza hakikatte koldanıp kalalı. Birbirimizge suyu görseteli. Ayağa Kenan yaşayımız. Eğer birbirimizge suyu görsetmesek 1 kilometrede bir adam yaşayıt. Biro Korduk'ta yaşayıt. Korduk'ta yaşayıt. Eğer baldar ıntımak men bolsa atası sıyın bolot. Gel bile bata kılalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Kerim. Ya Allah men söyleyeyim degen oyum yok öyle. Men beka gelip aytam degen dersem yok öyle. Bir gana uşul jerge gelip batamdı berip ketip kalayınçı Allah. Sen kıyamattan menden surak kılmagın. Peygamber Muhammed Resulullah menen koşuna olgundu. Uyat bolup meni başka jaka turtup koysoň. Men anda şerbende olam dep keldim ele. Uşul jerde Bakıt, Aydar, maksatlar turat. Uşu bardı men bir tugandarım. Uşular geldi. Jalatan, Oşton, Batkenden gelişten sır boldar. Oşular gelip uşul jerde maşinada dua kılıp oturat. Kudayım, men atamdı, enemdi, nevresiz kılvaçı de baldar için dua kılıp oturat. Uşular çaçılıp getirip basalmay oturat bir yerde baldar. Bileceğiz, hile oturat bu yerde. Men narından geldim, baldarıma batakıl oturam ya Allah de oturat. Allah hakikaten sen Peygamber Sallallahu ümmetini başını biriktirgin. Aksakaldardı, atalarınızı suyu hurmattın jayga koy berçi. Enelerinizi suyu hurmattınıp tözge götür oturan jigitlerden kılçı. Jetimlerdi özünüz bağıl oturan kılçı. Jetimlerden şimdi bağışçı işlerini yapçı. Allah'ım kızlarınızda namusunu korkakon. Er jürek jigitlerden kılçı. Dilinizden, yüreğinizden namussuz, imansız insanlardan saktaşı. Hakikaten söylep kıyamatta sen aslında şermende olgandan, Cenab-ı bilen şermende olsan saktaşı. Sen menimdir, ayımdısın. Uşu kaçar ben bir daha söylegen yok elem. Ey Allah, uşu buzuku
en günahkar men uşuların arasında. Kırgızstan'ın içinde en günahkar menmin. Bırak men işermen de kuvay. Ey Allah şu doğan kabul kılpay uşul endi hurmatında. O atalar denelerin hurmatında kabul kılpay Allah'ım. Ey Allah moldalardın dualarının kabullarında kabul kılpayçı. Takvalardın jetimlerden üyde alsırap. Allah'ım alısta üşü oturganlar duasına kadar da kabul kılpayçı. Ya Allah karzı varlardın duası kadar da kabul kılpayçı. Ya Allah üyünden kıynalıp Allah'ım her kimden kaçıp жүргендердің қатарында біздің de duası kabul kılpayçı. Alardı biz kutkarı olalım ya Allah. Bizi de alar kutkarı olsun. Koyunun ap kirse vardı bir atanın enen baldarınday. O ahiri davana o. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ım kanday güçlü jigitler, kanday namuslu sulu kızlarımız var ya Allah. Bizi ülgü kılçı dünya yüzünde. Allah'ım Ең жас буын кез. Ең жастардан. Ең жастардан, жас буындарға. Жақын ал, түсіндік сіле. Assalamualaikum Kırgız elim. Aleyküm assalam. Ben Calabat'tan geldim. Ben sayasatı düşünmeyim. Biroq şul sayasatı düşünmesem dahi men bilem. Şul Kırgızstan'ın keleceği üçün жүрөбүz. Şul Kırgızstan'ın keleceği üçün жүргөнүмдү bilip turup şul sayasatı düşünmesem dahi şul жерге келдим. Men силерден суранарым, биринчиден дуктан түшпөгүлө эч качан. Дуктан кайбагыла. Kırgız elim. Men ата-эне бул жерде экенин билбейт. Men бирок ушул ата-энеме жалган айтсам да ушул Кыргызстандын келечеги чечилсин. Эртеңки жаштар ушул опу кишиктердин колунда кысылып жүрбөсүн деп келдим мен. Kırgızstanlıklar oğula. Biz üşüdüp kısılıp жүрөrsек, biz kısılıp жүрөrsek, erten biz azı mekeni Kırgızstan'a biz utulup alsak, erten bizim gele жатқан жаштар көбөйүп азыр ушундай окуу жайлардан ушул президент болом, депутат болом дегендерди ушул опу кишиктер кысып албасын. Алардын ойлорун, ниеттерин алар ишке ашырбай коюшунда biz жолдо болойлу. Обид. Assalamualaikum барыңыздарга жалпы салам, урматтуу мекендештер. Менин атым болсун. Мен чыгармачылык адам болом, актёрмун. Мен айта кетчү нерсем, урматтуу элим, кече күнү 5-октябрь күнү мени бул жакка митингге эч ким чакырган эмес. Менин өз калоом менен келгем. Бардыгыбыз элим могул жерде митингде турганда эч кимди кыйнаган эмес. Ар ким өзү менен келген, мекенин кызыкчылыгын ойлогон келген. Турабы? Мекенин кызыкчылыгын, мекен үчүн деп баарыбыз келгенбиз ушул жерде. Анан ошол убакта жанагы өтпөй алган партиялардын депутаттары, аттарын атай кетейин, Адахан Мадумаров, Жанар Акаевтар, мамлекеттин гана кызыкчылыгын ойлойбуз деген. Турабы? Тура. Бизди элди митингге чыгарып коюп, элди үгүттөп коюп, кечке маалы саат түнкү 3-тө биз жүрдүк ошол жерде. Турабы? Эл жүрдү. Биз ошондо ошо лидерлердин барчылар барбы? Ошо лидерлердин саат түнкү 3-тө бирөөсүн да көргөн жокпуз. Турабы? Ошо лидерлердин бирөөсүн дагы түнкү саат 3-тө карапайым эл лидерлерге зар болдук. Турабы? Мына ошол жерде эл менен жанагы биздин орган, опер, жанагы спецнастардын ортосунда атын айтай кетейин, кыргыз уулуңар, актер Шума деген балаңар, жана мен элдер менен жанагы оперлердин ортосунда переговор жүргүзүп бердик. Оперлер жок, никак өткөрбөйбүз. Келсеңер атабыз деди, элдерге барсак, жок, биз до конца дедик. Анан ошол жерден биз до конца дедик, ошол жерден элдер бийликти алдыкпы? Ошол жерден саат 5-те ак үйдү басып алдык. Ошондо бир лидерди көрдүкпү? Көргөн жокпуз. Койдуруз. Анан ошол жерден түнкү саат ошол жөн уктап келип, анан кийин ошол жерден Адахан Мадумаров шашпай келип эртемен келдиби? Анан кийин эмне үчүн элден токмок жеди? Ошол түнкү саат 3-тө ошол жерде болбогон үчүн токмок жеди. Турабы? Ак үйдү алгандан кийин биз мээбиз катып калган үчүн биз Садыр Жапаровду чыгарып келдикпи? Турабы? Садыр Жапаровду чыгарып келдик. Эл каалады. Садыр Жапаровду койдук. Эми азыр ошол мекенинин кызыкчылыгын ойлойн деген адамдар азыркы күндө өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп баштады. Турабы? Ар ким өзүчүн. Азыр кыргыз элим, биз кече күнү мекенибиздин кызыкчылыгын ойлогон адамдар 3-кө бөлүнүп кеттик. Азыр партиялар бир, Садыр Жапаров биз бир, анан кийин жанагы жаштар
жаштар элди үгүттүп атат. Чыгармачылык адамдарга айта кетейин. Мирбек Атайбеков агабызга жана Эркин Нурбаев, Эркин Рыскулбековтар, сиздер туура эмес кылып атасыздар. Садыр Жапаров кече интервьюсунда Садыр Жапаров айтты. Эгер мен премьер болсом, эгер мен президент болсом, мен эч кимди эскилерден жолотпойм. Мен жаңыларды алып келем деди. Эркин Нурбаев, Эркин Рыскулбековтар, силер ойлонгула, мени эриштеткиле. Алып келем деген жаштары ошол силерсиңер. Турабы? Силер бөлүнбөгүлө. Жаштар бөлүнбөгүлө. Эгер Садыр Жапаров президент болсо, жаштар келет. Ана урматтуу бекендештер, эч качан бөлүнбөгүлө. Элдин баары Садыр Жапаров деп келген. Садыр Жапаров деп келген. Кой туруңуз, мен сүйлөп коюнчу. Садыр Жапаров деп келген. Биз үчкө бөлүнүп кеттик. Эч качан жанагы провокаторлорго алданбагыла. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлогон адамдар болуп кетти. Чыгармачылык жанагы жаштар, жаш балдар, Эркин Нурбаевтар, Адахан Мадымовдун жана эски адамдардын куралдары болуп кетпегиле. Садыр Жапаров президент болсо, премьер-министр болсо, азыр калкыла турган болсо, ошол жаштар жаңы депутаттар болуп келет. Алардан башка эч ким келбейт. Турабы? Турабы? Мынакей, урматтуу мекендештер, эч качан провокацияга алдырбагыла. Бизде эгер азыр жаш депутаттар болобуз деп атат, жаш балдар премьер-министр болобуз деп атат. Алардын тажрыйбасы жок биринчиден. Ал премьер-министр болгон учурда дагы башка чет өлкөлүктөр менен иштеше албайт. Мынакей, биз үчүн Садыр Жапаров, анан айта кетчү нерсе, Садыр Жапаровду жалган жала жабып атыптыр. Соронбай менен Райымдын ибелери менен жолугуп кеттилер. Эгер уксаңар, урматтуу туугандар, Садыр Жапаров Жээнбековдун адам болсо, ушулга чейин түрмөдө отурат беле? Жок. Отурбайт болчу. Эгер Соронбай Жээнбековдун кишиси Садыр Жапаров болсо, түрмөдөн чыгат болчу. Садыр Жапаровду колдоп келдикпи? Садыр Жапаровду президент кылат. Урматтуу элим, эгер ушунусунда биз адаштак 50 жылга, 100 жылга артка кетебиз. Урматтуу мекендештер, Садыр Жапаровдон оюңарды өзгөртпөгүлө. Биздин келечегибизди, биздин жаркын келечегибизди Садыр Жапаров гана оңдоп бере алат. Биздин келечегибизди Садыр Жапаров гана түздөп бере алат. Ошондуктан урматтуу жаштар, Садыр Жапаровдон оюңарды өзгөртпөгүлө. Азыр могул жакта 7-8 премьер-министр болом дегендер, алар жөн эле койсун. Алар боло албайт. Азыр Садыр Жапаров, ал кетип калышы мүмкүн, алын колунан келет. Премьер-министрликти өткөрүп берип кетип калат. Биз Садыр Жапаровду кармай албай калабыз. Анан Садыр Жапаров байкеге айта кетчү нерсе, Садыр Жапаров байке, сиз бекем болбосоңуз, күчтүү болбосоңуз, сиз могул нерсени алдырып жибересиз. Сиз кызыл камчы болуңуз, элиңизди пайдаланыңыз дагы, элиңизге жакшы бийлик орнотуп бериңиздер. Рахмат. Молодец, Урматтуу мекенчилдер, тынчтансаңар балдар. Биз ушул күнгө кыргыз эли да эми мындайда ушул күнгө жеткенге кандай аракет кылдык элек. Биз мындан мурда дагы буга чейин дагы биз ушул бийликтин ар бир татаал нерселерине чыдап келбедик беле? Эми ушул бийликти элдин колуна өткөндөн кийин эмне үчүн бөлүнөбүз? Жаштар, эмнеге бөлүнөсүңөр? Кызмат деген колдун кири бүгүн бар, эртең жок. Кызматка келген адам биринчи ошол бийликтин ишин элге карата жакшы иштеш керек. Өзүнө иштебеш керек, элге иштеш керек. Анан кийин бийликке келип алып, мына 30 жылдан бери көрдүк го. Же билбейсиңерби? Ошол убактагы төрөлгөн балдар 30га келдиңер. 30 жылдан бери угуп келатасыңар бардык нерселердин баарын. Көрүп атасыңар өз көзүңөр менен. Эми ушул бийликти колго алгандан эмне үчүн 7-8ге бөлүнөбүз? Баягы эле шайлоого чейин эле бардыгыбыздан эле биримдикте жүрбөдүк беле ушул партиялар.